кутмандуу күнүңүздөр менен. Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова. Мен Facebook аркылуу досторума кайрылууну чечтим. Анткени айрым маселелер боюнча бир тактоо иретинде сиздер менен түз эфирге чыгышым керек болуп калды. Жакшы көрүнүшүн оңдоно алайын. Мен азыр эле Facebook'ка буга чейинки позициямды билдирип, скриншотторду да кошо тиркеп, атайын кайрылуу жазып койдум. Мен ошону сиздерге окуп берейин. Мен көз карандысыз журналист Алтын Арыстанбекова 2020 жылдын июнь айынан баштап расмий оппозицияга өттүм. Буга чейин деле акыркы 5 жылдан бери оппозициялык маанайдагы ой пикиримди билдирип, публикацияларды жарыялап келгенмин. Мындан ары да ар бир саясатчы жана партиялар жөнүндө өзүмдүн жеке позициямды билдирип, Кыргызстандагы жашоону колумдан келишинче жеңилдетүүгө, жакшыртууга бардык күч аракетимди жумшайм. Мен 1997 жылдан бери журналистикада жашайм. Андыктан ушул убакыт ичинде өзүмдүн позициям пайда болуп, эч ким менен ой пикиримди өзгөртө да, бура да албасын билдирем. Элдин татыксыз жашоо шарты, социалдык абалдын өтө начарлап кетиши, мигранттар өздөрү тургай ата-эне жана бир туугандарына таштап кеткен бала чакасынын укугу корголбой, тескерисинче кордолгонун көрүп туруп, чек ара маселесинин көп жылдар бою чечилбегенин, жер астындагы кен байлыктарыбызды туш келди чачыратып, таратып жатышкандыктан жана башка көптөгөн маселелер боюнча азыркы бийлик менен макул эместигимди билдирип, элдик көзөмөл коомдук кыймылына мүчө болуп киргенимди расмий жарыялаганмын буга чейин. Айрым кемчинтөйлөрдүн кичинекей мээсине жетпей жатат. Неге Алтын Арыстанбекова бир жерде иштебейт, иштесе да көп узабай ал иштен кетет деп. Аларга айтарым, кайсы тарап мени кызматка чакырбасын, ушул социалдык тармакта мен ар дайым билдирип келген позициям үчүн пикир келишпестиктер менен түшүнбөстүктөр пайда болот. Кызматка чакырган тарап тигил же бул саясатчыны жазба дейт. А мен саясатчынын эки жүздүүлүгүн көрүп, жазбай, айтпай кое албайм. Равшан Жээнбековдун Next TV каналында продюсер болуп иштедим. Кыргыз журналистикасынын аксакалы Замира Сыдыкова эжекебиздин Республика гезитине иликтөөлөрдү даярдап кызматташып жүрдүм. Ар кимиси бул эми акыркы менин иштеген жерлерим. Ар кимиси өзүнүн эфиринде да, ошондой эле социалдык тармакта жазган саясатчылар жөнүндөгү публикацияларыма да чектөөлөрдү киргизүүгө болгон аракеттери үчүн жакшы мамиледе кош айтышып тараганбыз. Башкача айтканда, мамлекеттик канал болобу же болсо жеке массалык маалымат каражаты болобу, ар кимиси ошол эфиринде тигини тарт, буну жазба, мындан интервью ал, буну чыгарба деген мындай чектөөлөрдү коет да, анан ал аз келгенсип менин социалдык тармактарда билдирген өзүмдүн ой пикиримди жазган позицияма дагы аралашып кеткен учурлар болду. Ошондуктан пикир келишпестиктен улам биз жакшы айтышып тарап кеткенбиз, иштешпей калганбыз. Ошондуктан мен көз карандысыз элдик эркин журналист болууну чечип, 2018 жылдан бери ал оюмдан кайтпай келем. Ким менен иштешсем да, баары менен Алтын Арыстанбекова социалдык тармакта өзүнүн позициясын эркин билдириши керек деп алдын ала сүйлөшүп, такташып алам. Ким менин шартыма көнсө гана ошол адам менен кызматташам. Элдик көзөмөл коомдук кыймылдын төрагасы Кубанычбек Исабеков менен да мен социалдык тармактарда эркин болушум керектигин алдын ала сүйлөшүп алганбыз. Ал киши менин позицияма таасир эте албайт. Тигини же буну жаз деп да айта албайт. Кубанычбек Исабековдун сакалын сыйлайм, эл үчүн жасаган иш аракеттерин колдойм. Албетте саясат жана саясатчылар боюнча экөөбүздүн пикирибиз дал келбей калышы мүмкүн. Ал учурда ар ким өз оюнда калат жана бири-бирибизге оюбузду таң улагандан алыспыз. Мага бул кишинин ачыктыгы, күчү болсом дагы менин оюмду сыйлаганы, жаштардын пикири менен эсептешкени жагат. Кубанычбек Сатиндиевичти мен Акаевдин бийлик учурунда Кумтөр менен соттошуп жүргөндө интервью алып, репортаждарды даярдагам. 2000 канчанчы жыл болчу? Иши болсо Акаев малындагы мезгил болчу. Мен аябай жакшы эсимде бар. Кумтөр менен соттошкондо бул кишиден көп интервью алчу элем. Ошол убактан бери тааныйм, эч бир махинация же уурулукка малынмаган таза инсан катары баалайм. Кыргызстанга көп эле пайда алып келген коомдук ишмер, мыкты саясатчы катары билем. Эгер төмөндө менин саясатчылар жана партиялар жөнүндөгү позициянын скриншотторун кошо тиркедим. 2015 жылдан бери мен ар бир саясат жөнүндө, партия жөнүндө өзүмдүн оюмду ачык эле айтып келем.
кимдин ким экенин, эмне укканымды, кандай фактылар бар экенин, кандай далилдер бар экенин айтып берип эле келем. Акыркы гана мүмкүн бир жумага жетпеген мен өзүмдүн позициямды жазган скриншотторду тиркеп койдум ушул текстимдин астына. Төмөндө менин саясатчылар жана партиялар жөнүндөгү позициямдын скриншоттору кошо тиркелди. Ар бир партия жөнүндө оюмду жазып, аларга быйылкы шайлоодо добуш бербөөгө чакырам. Анткени 2010-2015 жылкы шайлоолордогу берген убадалардын бирин да аткарышкан жок. Мен саясаттагы карт бөрүлөргө да, аларды жандап жүргөн кошоматчы жаштарга да каршымын. Арасында бар менин купулума толгондор. Алар боюнча сиздер да жылуу пикирлерди жаздыңыздар. Комментарийлер үчүн чоң рахмат айтам. Бул жанагы Ата Мекен партиясынын тегерегине чогулган карт бөрү саясатчылар, ошондой эле жаштар жөнүндөгү пикирим боюнча сөз болуп атат. Мен алардын баарына каршымын. Булардан айырмаланыш керек болчу. Карт бөрүлөрдөн жаштар айырмаланып, өзүнүн ушул мамлекетти оңдоого, жакшыртууга, жашоону өзүнүн пикирин билдирген программасы менен чыгышы керек болчу. Анын ордуна ошол карт бөрүлөргө жаманып, саясатта эмнени гана кылбаган, кандай гана эки жүздүүлүккө барбаган, кандай гана эгоисттикке барбаган партиялардагы карт бөрүлөр саясатчыларга жамынып алышып, ошолордун артына жармашып алышып, эми саясатка барып атат. Бул деген биздин жаштарыбыз даяр эместигин билдирет. Эгерде жаштар ар кимсе өз амбициясын, өзүнүн начар, жаман амбициясын нарыраак бекитип, тереңирээк бекитип, ушул Кыргызстан үчүн оңололу дей турган болсо, анда жаштар өзүнчө бирикмек. Менин пикирим ошондой. Мындан ары дагы социалдык тармактарда мен өзүмдүн пикиримди, оюмду ачык айтам. Ким менен иштешсем дагы, ким менен жолуксам дагы, ким менен кызматташсам дагы, ким менен кол кармашып, Кыргызстан үчүн кандайдыр бир иштерди, иш аракеттерди жасасам дагы, алар менин оюмду өзгөртө албайт, позициямды эч качан бура албайт. Ошол боюнча мен өз пикиримди айтып коеюн дедим сиздерге. Түз эфирде мен Алтын Арстанбекова болдум. Мындан ары дагы түз эфирлерге көп чыгам, анткени жай ысык эмес, өтө ысык боло тургандай болуп атат. Анткени алдыда күзүндө парламенттик шайлоо күтүп турат бизди. Ошого байланыштуу ар кандай окуялар болушу мүмкүн. Ошондуктан ким болбосун, бийлик тарап болобу, оппозиция болобу, элдик көзөмөл болобу, Чоң Казак болобу, Жумалиев болобу, кимиси болсо дагы, кандай окуя болсо дагы, мен ошол окуяны түз эфиринде мурда барып даярдап силерге өзүм каалаган позициямды жасабай, тескерисинче түз эфирден болгонун болгондой, акты ак деп, караны кара деп сиздерге жеткирүүгө мен түз эфирде аракет кылам. Андыктан алдыда дагы далай түз эфирлер, далай жолугушуулар болот. Мени менен болуңуздар, менден алыстабаңыздар. Буга чейинки Чоң Азат жөнүндөгү бир-эки пикиримди айта кетейин. Ошол Чоң Азат былтыры күзүндө булар чогулушкан. Анан кышында, январда элдин бүйүрүн кызытып, чогулуп атабыз, сүйлөшүп атабыз, сүйлөшүүлөр жүрүп атат дегендей бир маалыматтарды атайын таратып өздөрүнө реклама кылганы беле, мен ошол убактан бери эле буларга эме жанагы чын ниетиңерден эмес экенин ачык эле айтып койгула деп мурун эле буларды билгемин. Бир долбоор экенин. Ошол долбоор болуп баягы элге ачык эмес, чын ниетинен эмес, ошол элди бурмалап, элди аркасынан ээрчитимиш эткен. Бул деген ошол бийликтин болобу, карылардын болобу, мүмкүн Райым Миллиондун болобу, ошол жанагы элдин арасында жасалма оппозицияны түзүү аракети, жасалма оппозицияны түзүү долбоору деп эсептейм. Ошондуктан мен алар боюнча оюм мурун эле башкача болчу башкалардан. Мен ошону айтып коеюн. Алар боюнча мен дагы маалыматтарды тактап атам. Алар боюнча дагы мен өз ой пикиримди айтам. Хасанов Чоң Казактан чыкты деген сөз тарады. Аны болсо Чоң Казакчылар жымсалдатып
чыккан жок дегендей пикир айтышып атат. Аны дагы көрө жатарбыз. Мен маалыматтарды тактап ошол чоң азат боюнча мен өзүмдүн иликтөөлөрүмдү сиздердин алдыңыздарга сөзсүз айтамын, беремин, чыгамын түз эфирге. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Кыргызстаныбыз тынч болсун, элибиз аман болсун. Кийинки түз эфирлерден сөзсүз жолугабыз.